Ушул жерге bir окуяны кошуп өтөлү. Биз ошол Оэлберди көрүп калдык, алдагы эске түшүп калды. Bir айыл болот дейт. Bir айылда bir кудук бар эле дейт. Ал кудуктан ошол айылдын бүт бардыгы суу ичет эле. Айылдын бүт бардыгы ошол кудуктан суу ичет эле. Анан bir күнү айылдан bir нече инсан жанагы адаттагындай жанагы кудукка келип суу ичейли деп турган учурда жанагы кудукка аркан менен челекти таштаса, челек түшөт эле сууга үнү чыгып. А бирок кайра көтөрсө, челек жок, аркан үзүлгөн абалда чыгат эле. Челек суунун ичинде калып кетет. Bir нече жолу челек таштайт, бирок челектин өзү жок, аркандын өзү гана чыгат, челек жок. Анан мусулмандардын арасында коркуу пайда болот. Ошол жердеги элдердин арасында коркуу пайда болуп, бул эмне бар бунун астында? Бул кудуктун ичинде эмне бар деген ой пайда болот. Анан келгиле, бирөөбүз түшөлү, калганыбыз аркан менен кармап туралы. Бирөөбүз түшүп, ошонун астында эмне бар? Эмне бул арканды чечип коюп аткан нерсе эмне? Ошону билели деп туруп, бирөөнү түшүрмөй болот. Ошентип келишет дагы, ким түшөт деген суроого жоопко келгенде, эч бири коркуп түшпөй коюшат. Себеп анын астында эмне бар экен эч кимиси билбейт эле, ошол себептен эч кимиси сынабайт. Жок, мен түшпөйм, башкасын айт, башкасын айт. Ошентип отуруп, акыры bir жаш жигит макул дейт. Жаш жигит айтат, макул, мен арканды бекем байлагыла, мейли, мен ошол чоңураак челекке салсаңар, мен ошонун астында эмне бар экенин түшүп көрүп чыгайын дейт. Бирок менин bir шартым бар дейт. Эмне шарт десе, менин кошуна айылда bir тууган агам бар дейт, bir тууган агам. Ошол агамды дагы алып келесиңер, агамды дагы арканды кошо карматасыңар. Өзүң эле кармабастан, арканды кармагандардын бирөөсү менин агам болсун дейт. Анан элдер түшүнбөйт. Эмне, сен бизге ишенбей атасың? Биз эмне? Сени коюп берип ошонун астында калтырып элек дейт. Ошентсе дагы жок дейт. Болбосо ал шартыма көнбөсөң, анда мен бунун астына түшпөйм дейт. А макул деп элдердин баардыгы ошого макул болушат. Макул болуп, жанагы агасыны макул дедирип, ээрчитип келип арканды карматып, жанагы жигитти кудуктун астына түшүрүшөт. Кудуктун астына түшүргөндөн кийин жанагы жигит пастан туруп, кудуктун астынан туруп, кайра белги берет, кайра арканды көтөрүп эле дейт. Ошол мезгилде кайра арканды көтөрүп аткан мезгилде ал кудуктун астында bir кичинекей маймыл болгон болот. Ар дайым челекти ыргытканда, челекти чечип же тиши менен кыркып, ошентип отуруп челекти арканды үзүп коюп аткан болот. Анан жанагы маймылды жанагы жигит башына коёт дагы, башына коюп туруп көтөрүп, жанагы арканды тартып аткан мезгилде, албетте кудуктан эң биринчи көрүнгөн нерсе башындагы маймыл көрүнөт. Маймыл көрүнгөндө инсандардын бардыгы, арканды кармап турган инсандардын бардыгы коркууга чочуп кетет дагы, бардыгы арканды коюп берет. Бирок жанагы bir тууган агасы ошол учурда дагы арканды коюп берет. Менин bir тууганым бар деген сезим менен. Ошентип отуруп, баягы bir тууган агасы бекем кармайт дагы, бекем кармап туруп жанагы bir тууган инисини чыгарып алат. Бул окуядан келип чыга турган максат биз ойлошубуз мүмкүн. Менин чачтан көп болгон досторум бар. Менин ушундай бир чоң досторум бар. Мага жардам бере тургандар толтура. Bir туугандарым жардам бербесе дагы айланамда жүргөндөр толтура деп ойлошубуз мүмкүн. Бирок андай эмес. Сиздин bir тууганыңыз сыяктуу, сиздин агаңыз сыяктуу, сиздин иниңиз сыяктуу сизге эч ким күйбөйт. Ал досторуңуз, ал жолдошторуңуз, ал тааныштарыңыз сизде бийлик барда, сизде байлык барда, же сизде bir мансап барда сиздин жаныңызда турушу мүмкүн. Бирок эртең сизде бийлик жоголсо, эртең сизде байлык жоголсо, эртең сиздин башыңызга кыйынчылык келген мезгилдеги сиздин жаныңызда тура турган инсан ким экен? Ал сиздин bir туугандарыңыз болот. Ал сиздин агаңыз, ал сиздин эжеңиз, ал сиздин карындашыңыз, иниңиз болот. Ошону эстен чыгарбайлы. Ошон үчүн бул жерде дагы айтылды, туугандар менен инсан мамилени жакшы кылган болсо, ошол кабырдагы ата-энеси дагы ошол кабырда жатканда тынч жатат экен, бизде эстепчи. Ушул менин балам, менин bir туугандарым, менин балдарым менен болгон мамилеси жакшы болот деп тынч жатат экен. Ошол кабырдагы ата-энебизди чырылдатпаш үчүн, ошол кабырдагы чумата чоң энебизди чырылдатып кыйнабаштык үчүн туугандар менен болгон мамилени жакшы кылайлы. Атабыз өткөн болсо, атабыздын bir туугандары менен болгон мамилени жакшы кылайлы. Эгер энебиз өткөн болсо, энебиздин bir туугандары менен болгон жакшы мамилени кылайлы. Жана ошондой эле алардын балдары сиз bir курсактан төрөлгөн,
özünüzdün bir tuğanlarınız menен болгон мамилеңизди жакшы кылыңыз. Себеби key bir учурларда ушундай bir жагдайлар тилекке каршы al agası dagın, inisi dagın bir kursaktan törölüp, bir atanın kolunda çoğuyup, bir üybülöge bakkan 7-8-10 bala, bir üylöngönden keyin bir jaman katındın sözüne girip, bir tuğan menен ortasındagı mamilesini buzulup kalganını görgөн bolsоң, көңүлүң кейит, жүрөгүң oyuyut. Андай болбосун. Eğer balanız sebepten, ayalınız sebepten tuğanlar menен болгон мамилеңиз, карым-катнашыңыз, ağanız menен, ininiz menен болгон мамилеңиz buzulup atkan bolsa, biriniz köşede jolda ayal toldurar. Belingizde bala toldurar. Birok sizge töröp bile turgan enеңiz yok, sizge anı çoğuytup bile turgan atanız yok. Bir tuğanların kadırına jetiniz. Ayalınız sebepten, balanız sebepten, baldardın kelinlerini uruşkandığı sebepten bir tuğan menен болгон мамилеңиz üzülbesin. Ayalınızdan karaganda bir tuğanlarınızın martabasını bir tuğanlarınızla жүрөгүңүзгө жақын алыңыз. Eğer ayalınız kandaydır bir ağanız жөнүндө, ininiz жөнүндө kandaydır bir sözünü süйлөй турган болсо, анда укпаңыз. Balkim sizdi törөп чоңойткон атаңыздын sizge kaldırgan жалгыз мурасы болгон ağanız, ininiz, эже карындаштарыңыз, айтор туғандарыңыз менен болгон мамилени бекем кылыңыз, кабырда жаткан ата-энеңизди чырылдатпаңыз. Эми жанагы хадиске кайтсак, жанагы хадисте айттык, эгер инсан туғандар менен болгон мамилени жакшы кыла турган болсо, анда ал инсанга 10 жакшылык берилет дедик. Анын 8-нчиси ушул болду. Сурурул амват, ошол кабырда жаткан атасыны, апасыны, чоң ата чоң энелерини кубандыруу, алардын жүрөгүнө кубаныч тартуулоо дедик. Ал эми 9-нчу жакшылык зиядатун фил мавадда. لأنه إذا وقع له سبب من السرور والحزن يجتمعون إليه ويعينونه على ذلك فيكون له زيادة في المودة. Жанагы эгер инсан туугандары менен болгон мамилени жакшы кыла турган болсо, анын жашоодогу мухаббаты, жашоодогу bir ырахаты жашоолор дагы көбөйөт деп. Ne üçün dey turgan bolsok, sebep degende ana bir kuvaniç iş kelse, bir kuvana turgan, suyuna turgan, iş kele turgan bolsa, al insan ne kılar? Anın bir tuğandara kelet dağın, anın kuvanışını bölüşür. Eğer ana bir kaygı jetse, başınızda bir kapalık jetse, bir gam jetse, bir kıyınçılık balay kelse, anda dağın canınızda turgan, bir tuğandarınız kelet dağın, anda dağın siz menen oşo kapalığınızdı, kaygınızdı siz menen teng bölüşür. Alemi والعاشر زيادة الأجر بعد موته لأنهم يدعون له بعد موته كلما ذكروا إحسانا. Alemi 10. insanga verilücü jakşılıktın 10'uncusu şu dedi Peygamber Aleyhisselam. 10'uncusu neken? Al insandın dedi. Tuğandar menen болгон мамилени улайтырган болсо, al insan ölgöndөн kийин dagы arkasından soğuktur, acılar barıp turат dedi. Sebep tuğanınız menen болгон мамилеңиz жакшы болсо, ininiz menen болгон мамилеңиz жакшы болсо, al ininiz, ağanız bir tuğanınız, siz ölüp ketкен болсоңуз dagы arkanızdan dua kılıp dua köy болуп турат. Menin ушундай bir tuğanım бар эле, ушундай ağam, inim бар эле, ошол insan эмне кабырда жатат, Allah'ım анын күнөөсүн кечир деп dua кылып турат экен. Ошон үчүн эмне кылайлы? Tuğanдар menen болгон мамилени бекем кылайлы. وروى الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خطأ عبد خطوتين أحب إلى الله تعالى من الخطوة إلى صلاة الفريضة وخطوة إلى ذي الرحم المحرم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytar, iki kadam var dedi. Allah Teala'ga en süykümlü olan kadam izler. Kayra aytабыз, iki insanın kadam izi var. Bu Huday Teala'ga en bir süykümlü kadam izler. Alar kaysın dese, insan 5 vakit namazga, farz namazga basıp gelgen kadamı, jana bir tuğanlar menen болгон ziyaratında, bir tuğandardı ziyarat kılууdağı basıp gelgen kadam. Bu dagı en bir Hudayga süykümlü болгон kadamlardan eкен. Albatta farz namazga, 5 vakit namazga inşallah Ramazan içi to'liq turdi emne qildik?
катыштык, колубуздан келишинче 5 вакыт намазды мечитте окуганга аракет кылдык. Эми келиңиздер, экинчи Кудайга сүйкүмдүү болгон кадамыбыз ушул болсун, туугандарга зыярат кылууга, туугандарды акыбалынан кабар алууга кадам басалы. Ошол кадам дагы, ошол кадам изиңиз дагы Кудай Таалага эң бир сүйкүмдүү, эң бир жагымдуу кадам издерден экен. Ошону дагы сиз менен биз эстен чыгарбайлы. Андан кийин эми биз айттык сөзүбүздүн башында бул ай күндөрү инсандардын кылуусу кажет болгон ушундай бир көптөгөн сооп амалдар бар дедик. Алардын бирөөсү туугандар менен болгон карым катнашты, мамилени бекем кылуу, ал жөнүндө бир аз токтолуп өттүк.